Кардиолог. Исламдагы амалдардын ден соолукка пайдасы зор. Орозо кармоо ислам дининде көп сооп алып келген ибадаттын бири. Ошол эле учурда 30 күн бою күндүз ачка жүрүүнүн адам организмине да пайдасы зор. Бул тууралуу медицина илимдеринин кандидаты, кардиолог Абдиметалип Халматов Маралга берген маегинде кеңири түшүндүрүп берген. Сиздин ислам дини менен медицинаны эриш аркага алып жүргөн дарыгер экениңизди жакшы билебиз. Айтсаңыз, ислам дини жана негизги медицина ден соолукка кам көрүү үчүн кандай мыкты шарттарды сунуштайт? Чындыгында былтыркы пандемия учурунан баштап ар бир адам ден соолуктун кадырын билип, өзүнө жана ден соолугуна кам көрүү керек экенин түшүнүп калды. Албетте, пандемия бизге таасирин тийгизбей койгон жок, жаман да, жакшы таасири болду. Жакшы дегенде адамдар ден соолугуна мыкты карап, аны жакшыртып жана алдын алууну үйрөнүштү. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Тазалык тууралуу Мухаммед пайгамбарыбыздын хадистеринде, Куран аяттарында да көп айтылган. Мына медицинада деле өзүңөр күбө болгондой иш кылганда, транспорт колдонгондон кийин колду бат-баттан таза жууп турууну айтып келет. Бул да исламда айткан тазалыктын бири болуп эсептелинет. Бирок ислам дининде айтылган бул сөз бир гана кол беттин тазалыгы эмес, бардык нерсенин таза болушуна чакырат жана анын 7 жолу бар. Алар: биринчиси, адам денесин жана кийимин таза тутуу. Исламда таза болбой туруп намаз окулбайт, Куранды кармаганга болбойт. Андыктан бул ислам дининин эң негизги шарты. Экинчи, колдун тазалыгы. Жана айтып өткөндөй, колду транспорттон кийин жана башка учурда жууп тазалап туруу керек. Экинчи жагынан алып караганда, адамга кол көтөрбө, арам деп эсептелген нерселерди кармабай, жаман иштерден колун оолак кармоосу керек. Үчүнчү, кулактын таза болуусу, аны жууп тазалоо жана ушак айыңдан сактоо. Төртүнчүсү, тилди таза сактоо. Жаман сөздөрдү сүйлөбө. Эгер тилиң бош болсо, анда зикир менен, Куран менен адамдарга жакшы сөз сүйлөө, жакшы көрөрүн билдирүү менен болушу керек. Бешинчи, көздү таза кармоо. Көздү жаман нерседен сактоо, жаман нерселерди карабоо. Пайгамбар Мухаммед мындай деген: адам жаман нерсени бир жолу карап калган болсо, эч нерсе болбойт. Экинчи жолу караса, анда күнөө. Ошондуктан көздү да жаман нерселерден сактоо зарыл. Алтынчы, ойду таза кармоо. Бул адамды оптимист болууга чакырат. Учурда көпчүлүк инсандар туура эмес нерселерди ойлонуп жатып, депрессияга кабылып, жыйынтыгында ооруга чалдыгып калууда. Ошол үчүн ойду тазартуу ден соолукка чоң таасирин тийгизет. Жетинчиси, жүрөктү таза кармоо. Мухаммед пайгамбарыбыз айткан: адамда бир үзүм эт бар. Ал бузулса, бүт дене бузулат. Ал оңолсо, бүт дене оңолот. Ал үзүм эт, жүрөк. Ой менен жүрөктү таза кармоо, ниетти тазартуу дегенди билдирет. Аллах адамдын кийимине же келбетине карабайт, адамдын жүрөгүнө, ниетине карайт. Тазалык көп нерселердин алдын алаарын баса белгилеп өттүңүз. Ислам дининдеги даарат алуу талаптарынын, кыймыл-аракеттердин да өзүнүн пайдалары болсо керек. Адамга биоритм деген нерсе бар. Ал адамдын организминин туура иштешин, туура калыптанышын камсыздайт. Ошондой эле иммунитетти көтөрөт. Биоритм адамдын организмин бир калыпта кармап жүргөн, иммунитетти көтөргөн фактор. Биоритм бир жылда бир чоң алмашууга дуушар болот. Кызыгы, бул да орозо убагына туура келет. Бир ай ичинде организм тазаланып, толугу менен биоритм процессте болот. Органдарды, анын ичинен тамак сиңирүү органдарын калыбына келтирип, 11 ай иштөөсүнө кам көрөт. Изилдөөчүлөр аныктагандай, орозо кармаган адамдын тамак сиңирүү органынын иштөөсү 50-57% азаят. Биоритмдин иштөөсүнө тамак аш тоскоол болгондуктан, бир ай күнүнө 13-14 саат ачка болуу чоң биоритмдин ийгиликтүү алмашуусун шарттайт. Биоритм бир күндө 50 жолу алмашса, чоң биоритм 5 жолу алмашат. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча, чоң биоритмдердин алмашуусу 5 мал даарат алуу учуруна туура келет. Муздак суу менен колу бутту жууп даарат алуу биоритмдин алмашуусун калыбына келтирет. Биоритм точкалары колдо жана бутта жайгашкандыктан алмашуу бат жана жеңил өткөрөт. Окумуштуулар биоритм 5 мал даарат алуу учуруна туура келгенин таң калуу менен деле кабыл алышты. Туура тамактанууда күндүн негизги көйгөйлөрүнүн бири. Дарыгерлер көп оорунун себеби катарында ушул факторду белгилеп келишет. Ислам туура тамактанууга кандай көңүл бурат? Ислам дининде тамактануу маселесине да көңүл бурулган. Мухаммед пайгамбарыбыз мындай деп айткан: ашказаныңарды 3кө бөлгүлө. Бир бөлүгүн тамак, экинчисин суу, ал эми үчүнчү бөлүгүн аба менен толтургула. Мында канча көлөмдөгү тамак жана суу болуу керек деген суроо туулат. Адамдын ашказаны 0,5 литрден 1 литрге чейинки сууну кабыл алса, ал эми тамак 250-300 грамм болушу керек. Туура тамактануу жана көп тамактануу түрдүү ооруларды чакырат.
Орозо кармоо кандагы майдын көлөмүн азайтып, инфаркт, инсульт оорулары 40–50% азаят. Мухаммед пайгамбарыбыз өзү жакшы көрүп пайдаланган көп пайдалуу азыктарын атаган. Пандемия учурунда өзүңүздөр күбө болгондо имбир чайы колдонулду. Бул хадисте иммунитетти көтөрөт, шамалдаганды кайтарат деп жазылган. Экинчиси сарымсак. Муну пайгамбар өзү жеген эмес, бирок ооруп калгандарга сунуштаган. Ал муну жей албасын, периштелер менен сүйлөшөрүн айтып түшүндүргөн. Орозо убагында курманы айтсак, анын пайдасы эбегейсиз. Курамында белок жана ар түрдүү витаминдер бар. Ооз ачарды андан 2–3 даана жеп коюу керек. Ал организмди калыбына келтирет да, курамындагы глюкоза адамды ток кармайт. Анан мисвак ооздогу жаман жыттан арылтат, эс тутумду жакшыртат. Мисвакты орозо кармаган адам бешим намазына чейин колдоно берсе болот. Орозо маалында уйку режими да өзгөрөт. Аз уктоонун ден соолукка болгон зыянын айтып берсеңиз. Орозо учурунда саат 3–4 турууга туура келет. Саарлык ичкенден кийин кээ бир адамдар уктай албай калат. Бирок адамдын ден соолугуна уйкунун пайдасына караганда орозонуку көбүрөөк. Уйку боюнча жалпысынан алып караганда учурда телефон кары жаш дебей аз уктоо оорусу менен ооруп калышына себеп болууда. Аз уктоо стрессти пайда кылат. Стресстен кан басым көтөрүлөт. Ал эми кан басымдын көтөрүлүүсү инсульт, инфарктка жол ачат. Медицинада адам күнүнө 7–8 саат укташы керек. Учурда көйгөйлүү маселелердин бири болуп инфаркт, инсульт ооруларынын көбөйүшү болуп жатат. Бул ооруларды алдын алуу үчүн кандай тамактарды сунуштайсыз? Албетте, биринчи жашылча жемиш сунушталат. Алгач жашылча жеп, анан тамактануу керек. Кеч тамактануу жана көп жегенди азайтуу керек. Булак Марал FM. Орозо жөнүндөгү изилдөөлөрдөн кыскача маалымат катары. Организмге тамактын убактылуу жетишсиздиги жана клеткалардагы тамактын азайышы алардын жашоосун узартууга өбөлгө түзүп, андагы клеткалардын ичиндеги аутофагия, жараксыз митохондриянын кайра жаңыланышына алып келет. Эскирген клеткалар жаңы клеткалардын пайда болушуна курулуш материалы катары колдонулат. Бул функция биринчи болуп митохондрияга бай болгон жүрөктүн клеткаларында катталып, адамдын өмүрүн узартууга зор шарт түзөт. Адам баласы ач калгандан кийин 8 сааттан кийин гана кошумча тамакка муктаждыгы башталат. Эгерде ашказанга тамак кирбесе, анда биринчи болуп организм канттын запасы болгон глюкогенди пайдаланат. Анын запасы организмде аз болгондуктан кийинки пайдалануучу заттар май, жаңы башталып келе жаткан ар түрдүү патологиялык клеткалар, киста, операциядан калган жара, спайкалар, рак жана башка ушул сыяктуу илдеттерди организм энергия катары колдонот. Бул болсо органдардын жашарышына жана тазаланышына алып келет. Орозо убагында белоктук ачкачылык болбойт. Себеби организм өзүндөгү белокту 3–4 жума ачка жүргөн убакта гана пайдалана баштайт. Исламдагы орозонун өзгөчөлүгү бул ифтардан сухурга чейин этти жана башка белокко бай болгон тамактарга эч кандай чектөө жок. Рамазан айдын келиши бул организмдеги процесстерди толугу менен өз калыбына келтирүүнүн убагына туура келет экен. Себеби биоритм толук калыбына келишине тоскоол болгон бир чоң фактор тамак болуп эсептелет. Ошондуктан тамак сиңирүү функциясы убактылуу токтогондо организм өзүн өзү толук калыбына келтирип алат. Күндүзү организм ач калган убакта күндүн жарыктыгы организмдеги биоритмди машыктырат. Ошону менен иммунитетти көтөрөт жана клеткаларды жашартууга да зор жардам берет. Ашказанга эртеден кечке чейин тамак кирбеген соң организм тамак сиңирүү функциясынын ордуна башка милдетти, башкача айтканда денедеги бүткүл жаман илдеттерди чыгаруу, тазалоо функциясын ишке салат. Орозо убактысы 14–16 саат. Бул тамактын ооздон кирип, жоон ичегиге жеткенге чейинки убакыт болуп эсептелип, ушул убакыттын ичинде ашказан ичегилер толугу менен эс алат. Ашказандагы кислотанын азайышынын натыйжасында андагы жара, язва ооруларынын пайда болуу ыктымалы да азаят. Болгон жаранын тезинен айыгып кетүүсүнө да зор шарт түзүлөт. Орозо убагында боордун тазалоо функциясы 100 эсеге көбөйүп, организмдеги уулардын чыгуусун тездетет. Мындай мүмкүнчүлүккө бир дагы укол же таблеткалар ээ эмес. Орозо кармаган 20–35 жаштагы аялдарда кандагы пролактин 80% азайган. Ошондуктан окумуштуулар төрөгөн аялдарга орозону токтотуусун буйруган. Себеби бул гормон энедеги сүттү иштеп чыгаруу функциясына ээ. Ал эми бойго бүтпөй жүргөн жаш аялдарга болсо, организмдеги пролактиндин азайышы алардын балалуу болушуна зор мүмкүнчүлүк жаратат.